Салам достор барыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге абдан даамдуу жана оңой жасалчу түрк элинин ататтууларынын бири шекерпарен рецептер менен бөлүшөм. Анда видеонун аягына чейин көрүп, мен менен чогуу болуңуздар. Керектелүүчү азыктардын баарын төмөнгө описанияга жазып калтырам. Эң алгач сироп даярдайбыз. Ал үчүн бизге 500 мг суу, 500 г кумшекер, жарым лимон керек болот. Лимондун суун сыгып кошобуз. Жана ошондой эле кайнаганын күтөбүз. Кайнаганча тез-тез аралаштырып турабыз. Суу кайнап чыккан соң сиропту 15 мүнөттөй кайнатып алып коебуз. Камырын жасайбыз. Ал үчүн бизге үй температурасындагы сливочное масло керек болот. Жакшылап эзип, артынан сахарная пудра кошобуз. Экөөсүн жакшылап аралаштырабыз. Ванильный сахар 1 чай кашык, 1 пачка разрыхлитель, 3 чоң кашыкта манная крупа, анан жумуртканы сарысынан ажыратып, бизге камырына агы гана керек болот. Агын кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Унду электен өткөзүп кошобуз. Баарын жакшылап аралаштырып олтуруп, жумшак кылып камыр жасап алабыз. Камырдын баарын бирдей кылып, бөлүктөргө бөлүп алабыз. Формага камырды жайгаштырып, үстүн бир аз басып, жумуртканын сарысын сөкөйбүз. Кызып турган духовкада 200 градуста 30 мүнөттө бышырып алабыз. Калыбыңыздарга жараша жаңгакты майдалап үстүнө сээп койсоңуздар болот. Менде фисташки. Печенье ысык кезинде сиропту өзүнө жакшы сиңирип алат. Ошон үчүн муздатпай туруп, бат-баттан сиропту жарымдан өйдө кылып, печеньялардын бетине тийгизбей куюп чыгабыз. Үстүнө фисташки сээп, 1,5-2 саатка сироптун баарын өзүнө сиңирип алганча коюп коебуз. Тамагыңыздар даамдуу болсун.